Саламатсыздарбы? Мен Чүй обласы Токмок шаарынан келдим. Менин кайрылуумдун себеби мындайча болуп атат да. Мен 2021-жылдан баштап арыз жазып эле келтам. Акыркы жылы 22-жылы жазган арыздарым Арналиеванын учурунда жазгам. Арналиеванын учурунда жазып, Арналиева могул немедеги 2022-жылы могул катын немесин неметип кетип атат, жок кылып кетип атат. 2023 жазган мунучу Арналиевага. Анан муну карабай, жаап жашырып, өзүн карабай неме кылгандан, эми бул жаңы бийлик келди, минус кошулат, рас болду, эми биздин көйгөйүбүз чечилет экен, адвокаттарды ушинтип карайт экен десек, дагы азыр ошо 22-жылдагы арыздарым каралбай, дагы деле Сулайманов Ырысбектин үстүнөн жазган арыздарым каралбай атат. Дагы андан кийин дагы 2024 жазган могул арызым. Азыр ошо Сулаймановдун үстүнөн, Арналиеванын үстүнөн жаздым эле. Азыр комиссия этикасында карабай атышат. Жанагы неме деген комиссия этикасында Эсенбаева Жылдыз деген адвокат айтып атат. Бул ишти биз карабайбыз, кыскартабыз дейт. Ай, биз азыркы бийлик, азыркы жаңы мыйзамдар менен каралат деп кайра жазып атабыз да. Мына адвокаттарда мындай экен. Арыз жазып барсаң, срок давности дегенди өткөрүп эткен. Биз байкуш карапайым эл чортоман. Биз аны билбейт экенбиз да. Түшүнбөй жүрө берет экенбиз. Эртең кел, бүрсү күнү кел деп, мына мен жазганым эле мартта жазыптырмын 2024. Мына ошондон бери каралбай келатат дагы деле. Анан 22-жылда арыздарым каралбай атат. Бул комиссия этикасын урматтуу Камчы Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз адвокаттардан дагы деле жабыркап, дагы деле иштерибиз каралбай, срок давностини өткөрүп атышат. Бул жерде менин балам жабылган жеринен камалып, Султанбаева Ажибек башка иш менен камалган, баламды тергеген следователь. Азыр ошол делого кол коюп чыккан Сулайманов Ырысбекке кылмыш ишин ачпай атат адвокаттар. Мына могулга Сулайманов Ырысбек баламдын эки адвокаты турса дагы Султанбаева Ажибек экөө келишип сүйлөшүп алып 5 мүнөттүн ичинде кол коюп чыгып атат. Ушунун айынан балам камакта отуруп атат. Азыр ушуга чара көрүп бериңиздер адвокатурага. Адвокатура такыр уяты жок болуп калды. Биринчиден кутулдук десек, экинчиси деле ушул баягы тас кебетесин кийип отурушат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаев, сизден көптөн көп эл эмнеге суранып атат? Бийликтегилер, РОВД, прокуратура, МВД, адвокатура иштебегендиктин айынан жалгыз эле эми келип баягы биз неме кылып атканыбыз эле, кайрылып атканыбыз эле сиз болуп атасыз. Бир Кудай, анан эле сиз болуп атасыз. Ошо сиздин көзөмөлүңүзгө алып, ошо адвокаттарга чара көрүп бериңиздер. Менин да балам жалган жеринен камалып отурат. Ушуга жардам берсеңиздер деп өтүнөм. Эки баласы томолой жетим калып атат, атасы камалып. Балдар болсо деген азыр эмне менен азыктанып келатат. Булар деген азыр өч алуу менен апа чоңойсок деп келатат. Ал чоңойсок биз ушинтебиз. Балдарды эмне менен азыктандырып атабыз? Жалаң кылмыш менен азыктандырып атабыз. Ушуга түстөн түз сиздин карооңузга сиз өзүңүз көзөмөлүңүзгө аларыңызды мен суранам.